Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон учуттарга ээ болуңуз. Жилика Кайратова бул жыл өзгөчө элибиздин ынтымагын жана биримдигин сынады. Ырчан Жилика Кайратова социалдык баракчасына «Бар болгон элим» деп аталган клиптен үзүндү жарыялады. Бул жыл өзгөчө элибиздин ынтымагын жана биримдигин сынады. Көзгө көрүнбөгөн душман менен алышканда миңдеген жарандарыбызды жоготтук. Мени кубандырганы боорукер, кол ачык, бийликти көздөбөгөн элден чыккан азаматтар элибизге абдан чоң жардам беришти. Өзгөчө атын айтпай, бетин жашырып, Аллах ыраазычылыгы үчүн кылган аракеттерди өз көзүм менен көрдүм. Алар менен катар ач көз кууларды дагы. Бирок жаратканыбыз баарын өзү тегиздегендей, бир жагынан сынаса, бир жагынан берет деп жазды аталган ырдын клибинен үзүндү жарыялаган ырчы. Маалымат булагы, Заман Чекит KG. Нуркулова жакында жаңы баш кийимдерди назарыңыздарга тартуулайбыз. Белгилүү дизайнер Замира Молдошова жаңы баш кийимдерди сунуштайт. Бул тууралуу ырчы Неля Нуркулова социалдык баракчасына жазды. Ата мекендик мода индустриясынын негиздөөчүлөрүнүн бири, ар дайым изденүүнүн, мээнеттин үстүндө жүргөн Замира Молдошованын кийимдерин чоң сыймык менен кием. Жакында жаңы баш кийимдерди назарыңыздарга тартуулайбыз деп жазды Неля айым. Маалымат булагы, Заман Чекит KG. Кичинекей кыз сааттын батареясын жутуп алып каза тапты. Австралияда 3 жашар кыз батарейканы жутуп каза болду. Ымыркайды текшерген дарыгерлер ата-энесин анын жөн гана уланганын айтышкан. Алгач кыз тамак ооруп жаткандыгын даттанып, андан кийин жүрөгү айланып, кускусу келип жатканын айткан. Анан күтүлбөгөн жерден мурункунан кан агып, көкүрөгү ооруй баштаган. Кыз ооруканага жеткирилгенден кийин дарыгерлер анда вирусун аныктап, ал бир нече күндүн ичинде айыгып кетет деп ишендиришкен. Бирок рентген жасалган эмес. Кийинки күндөрү каттуу тамак жей албай абдан кыйналган. Түнкүсүн энеси кызынын каттуу жөтөлүп жатканын угуп, кызынын абалын текшерүүнү чечкен. Бирок тилекке каршы ал кызын кан жалап жаткан жеринен тапкан. Тезинен дагы бир жолу дарыгерди чакырганда кыз сааттын батарейкасын жутуп алганын, ал тамакты күйгүзүп, аортко түшүп кеткенин аныкташкан. Дарыгерлер ымыркыга 2 жолу операция жасап, тилекке каршы аны сактап калышкан эмес. Маалымат булагы, Аргумент Чекит KG.